Biz ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек. Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Арак сатып атпайсыңарбы? Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Биз 2001-жылы киргизгенде 630 миллион сом түшкөн бир жылда. Биз ойлоп атабыз, азыр бир 2 эсе, 3 эсе, балким 4 эсе да көбүрөөк болобу деп. Кумаркана же болбосо дагы бир нерсе аябай каршылымын. Чет өлкөлөр ойнойбу же кыргыздар ойнойбу айырмасы жок да, бул туура эмес болуп калат. Акылдуу жаба экономиканы көбөйтөбүз деп эле аракет кылып атышат да. Бул туура эмес го, бизге болбойт го. Жабылса деле, ачылса деле. Айырмасы жокпу? Ооба. Канча аталар, канча энелер көз жашы акпадыбы бир убактарда, туура билесиңер, араң жапты анычы. Макулбек менен сүйлөшкөнүм жок. Биздин менталитетке, биздин каада салтка туура келбеген иш деп ойлойм. Анда элеңде арам боло турган арам экономика менен каяктагы бир казинону башкамды ачам дегенди токтотуш керек. Биз ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак биз зарплат бере албайбыз, пенсия пособияларды бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Ал жанагы эми Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, эми жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Аксиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет бюджетке. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Ага отурлай эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мыйзам долбоору боюнча коомчулукка түшүндүрмө берип, аткарылып жаткан бул иштер туризмди өнүктүрүүгө багытталганын билдирген. Ал өз сөзүндө 2001-жылы эле ачылганда 630 миллион сом бюджетке түшкөндүгүн айтып, бул жолу андан 3 же 4 эсеге чейин көбүрөөк акча түшөрүн болжолдонуп жаткандыгын айтат. Биз 2001-жылы киргизгенде 630 миллион сом түшкөн бир жылда. Биз ойлоп атабыз, азыр бир 2 эсе, 3 эсе, балким 4 эсе да көбүрөөк болобу деп. Бул эми парламентте акыркы ставкаларын салык кодексине киргизип атканда сөз парламенттерде болот, анан өкмөт менен макулдашып астыга жылабыз да. Келип конокторду чакырып алардын көңүлүн алып ана кайра кетириш керек. Туризм деген ошо да, туризм деген эмне анан? Кыргызстанга келип анан 10 күн көз ачылбай бирдемелердин баарын ичип алып, шайтанга жетелетип кайра кете бергенден көрө ойносун, эс алсын. Биз ошолордун баарына шарт түзүп берели. Ислам динине биз эч кимге каршы чыккан жерибиз жок. Дагы жолу айтып атпайбы? Ислам өлкөлөрүндө деле мындай иш-чаралар бар экен. Биздин балдарыбыз ушуга аскарылбасын деп, биздин жарандар аскарылбасын деп, биз ошолордун баарына катуу бөгөт коюп атабыз. Бул мыйзам долбоору коомчулукта чоң талкууга жем таштап, кызуу талкуу жаратууда. Биз дагы коомчулуктун пикирин билип көрүүгө аракеттендик. Кумаркана же болбосо дагы бир нерсе аябай каршылымын. Бул мен эмес, элим дагы, диним дагы каршы демекчимин. Акылбек Жапаров деле ойлонгону эң туура эмес. Анткени экономика деп дагы башка бир нерсени атсак деле болобу? Мен укканым боюнча неме деди? Кыргызстанга казинону уруксат бериш керек деди. Бирок чет өлкөлүктөргө деди. Кыргыздардын өзүнө ойногонго уруксат берилбейт. Эгерде кыргыздардын өзүнө ойногонго уруксат берип койгон болсо жазаланат дешти да. Демек эгерде эми ыйман адеп ахлакка сала турган болсок, албетте бул чет өлкөлөр ойнойбу же кыргыздар ойнойбу айырмасы жок да, бул туура эмес болуп калат. Бирок ошол эле учурда экономикалык жагын карай турган болсок, кандайдыр бир деңгээлде мамлекетке пайда алып келиши толук ыктымал да. Бирок ошол эле учурда мамлекет бул эми казинону ачып коюп анан биз туристтерден акча табабыз деген пайдасын карабастан, тескерисинче балким туризмди өнүктүрүүгө же болбосо ошол эле туристтер тарта турган бир башка жактардан карап чыгышса болмок да, механизмдердичи. Албетте мунун эми тыйынын эки тарабы болгон сыяктуу жаман дагы да жакшы жактары бар. Эми көбүрөөк жаман жагы басымдуулук болуп кетсе керек. Ошол мамлекеттик баягы кызматкерлер ушуну ойлонуп чыкса болмок, өкмөт. Бул туризмди өнүктүрүүгө басым жасаганда балким көп турист келип, ошонун айынан деле мамлекет өнүкмөк да. Мисалы үчүн Грузиянын мисалында, чет өлкөлөр мисалында баягы өзү 2 миллион эл, 10 миллион элди тосуп атат да. Демек Кыргызстанда 5 миллион эл боло турган болсо, демек 20 миллион, 30 миллион туристти тосуп алуу шарты бар да. Демек ошолор тартса сонун болмок, казино менен эмес, туризм менен. Негизи мен жалпы жөнүнөн каршы эле болом. Эгерде башка жолун тандаш керек болчу. Мен дин жолуна каршы, ушул пикирге каршы да, балдарга да туура эмес болуп калат да. Акылдуу жаба экономиканы көбөйтөбүз деп эле аракет кылып атышат да.
бул туура эмес го, бизге болбойт го. Мен андай деле эмесмин, көз караш түз эле. Жабылса деле, ачылса деле. Айырмасы жокпу? Ооба. Канча аталар, канча энелер көз жашы акпадыбы бир убактарда, туура билесиңер, араң жапты анычы. Эми кайра ошонун эмеси жанагындай эле балдар бар, жанагындай эле кичине акча таптым деп эле андан кийин уже үйлөрүнү коюп, машиналарын коюп, ошолорду уткузупкандар канча көп болбодубу? Ошондой болот да негизи. Жакшы эмес нерсе экен да алчы. Негизи кумар деген ал тарта бере турган нерсе экен да. Барган сайын мисалы бир күн утуп алсаң, андан кийин 5 эсе, 10 эсе кайра уткузат экенсиң да. Ошондой нерсе экен да алчы. Кумар деген. Бирок ошол эле учурда айтып атышпайбы ошол Кыргызстандын жарандары ал жака кире албайт. Эми ал болбогон нерсе, андай жерге мисалы ким ачкан болсо, ким охранада турган болсо, мисалы сага окшогон, мага окшогондор бара турган болсо, акчаны алып барып аткан болсоң, аны кантип тоссун? Кире бер дейт, ойной бер дейт. Ошол эле аны тыя албайт да. Аны ким ачат? Аны ошол эле министрлер ачат, депутаттар ачат. Карапайым эл ача албайт да казинону. Карапайым эл андайга каражаты да жетпейт. Анын каражаты жеткендер ал жагында өздөрү турурлап кете берет да. Аны токтото албайт. Аны бир ачтыбы болду, ал уже эч ким токтото албайт. Ал сага окшогон, мага окшогон жаштар, анан жашы өткөндөр, акчасы барлар ошого кирип кете берет ал. Аны ага баргандан кийин аны эч ким сен ойнобойсуң, сенга туура келбей, сен Кыргызстан жаранысың деп токтотпойт. Себеби акча түшсүн дей берет. Ошол ачкан адам туурабы? Менимче туура эмес го. Туура эмес го. Себеп? Себеби эми ким билет. Ислам немесиге жатпайт го дейм. Ошол эле учурда Акылбек Жапаров айтып атпайбы? Ошол Малайзия сыяктуу ислам өлкөлөрүндө дагы казинолор бар деп мисал келтирип. Туура бар. Биз Малайзияга тең келбейбиз да. Аларга окшоп законду кармасак, бул байка айткандай четтен келген туристтер ойносо, анда болушу мүмкүн. Бирок ошол мыйзам долбоорунда Кыргызстандын жарандары ал жака кире албайт деп турат да. Алардын ошол Акылбек Жапаровдун айтуусу боюнча чет өлкөлүк жарандар үчүн гана экен. Андай болот. Анда болот дейсизби? Бизде саналуулар кириши мүмкүн. Ошол эле учурда ошол мыйзам долбоорунда жазылган менен ал ишке ашпайт. Бизде качан эле мыйзам ишке ашты эле, баягы эле баары бир айланып келип кыргызстандыктарга кирет деген сөздөр болду. Ашпайт десеңер, ашпайт да ишке. Сиздин пикириңиз? Ишке ашырыш керек да ошону. Убакыт келди го дейм. 30 жыл өтүп кетти. Мыйзам. Азыркы ушул өкмөттүн чыгарып аткан мыйзам долбоору ишке ашарына өзүңүздүн көзүңүз жетеби? Укугуңуз соолуп атабы дегендей. Билбейм аны. Эгер өкмөт катуу иштесе ишке ашат го дейм. Ал иштесе ишке ашат деп турган кеп сиз ишенесизби ошо ишке ашыра аларына? Аны билбейт экенмин. Акылбек менен сүйлөшкөнүм жок. Биздин эле менин эле көз карашым эмес, бардыгынын эле менин семьямдагылардын бардыгынын эле көз карашы толугу менен каршы да. Ачылбаганы жакшы го деп ойлойм да. Негизинен жок, ал нерсени ачпаган жакшы да өзү. Ачкан адамдарга, карапайым адамдарга зыян да негизинен. Бирөөлөргө пайда болушу мүмкүн, а бирок көп адамдарга зыян да өзү. Мисалы ал канча адамдар үйлөрүн сай бергендер бар, билесиздер да мисалы. Мен канча лично билем мисалы. Ошонун артынан ооруп, үйлөрүнүн документтерин алып барып өткөрүп берип, бир адамдар канча адамдар талаада калган мисалы лично бул Аллах сактасын. Ачкан арам эле нерсе да өзү. Аны кумар нерсени Аллах Куранда арам деген ачык айткан, хадистерде ачык келген. Субханаллах, бизге лучше керек эмес бул. Албетте эми ал туура эмес. Мисалы ар бир ошондой указда чыкканда жана о физическом воспитании личности депчи, бул ар бир жарандардын өзүнүн маданияттуулугун сактоо үчүн ал нерсе биздин өлкөгө туура келбейт. Жана экономиканын өсүшүнө деле салымын кошот деп ойлоп жатышкандыр, бирок ал биздин менталитетке, биздин каада салтка туура келбеген иш деп ойлойм. Арамдан тапкан акча менен, арамдан келген тыйым менен адал дасторкон салынбайт. Биздин адамдар иштебейт, четтен келгендер, кафырлар ойнойт, биздин Кыргызстан. Ошого кызмат кылып, алардын кызмат акы алып аткан кайдан алып атат?
Ошо кумардын акчасыбы? Анда элеңде арам боло турган арам экономика менен каяктагы бир казинону башканды ачам дегенди токтотуш керек.